Assalamualaikum ағайын. Саламатсың көрермен. Мына Самарқанд шаарына келіп, барын қыдырып көрген тарихи жайларды көріп, улуу Амир Темир көрөгөн кыргыздар ушундай деп атаган. Амир Темир көрөгөндүн мавзолейине бардык. Барын көрдүк дегенде Самарқанд шаары чынында дүйнөдөгү сейрек учурай турган тарихи эстеликтерге бай шаар байыркы. Ана мына биздин замандашыбыз Орта Азияда кесинде лидерлик деңгээлде президент боло алган. Өзбекстандын президенти мархум Ислам Каримовдун мына музей эмес мавзолей деп коелу күмбөзү. Ичинде жаткан жайы. Ушул жерге келип, азыр Куран окуп, зыярат кылып кетип атабыз. Бул киши да биздин боорубуз, атактуу. Анан кийин мына өзүнүн кереси боюнча келип бул жерге жаткан киши. Анан өзүнүн кабыры да ушул жерде жатат, сөөгү дегендей. Орта Азиядагы ушул даңктуу баягы кыргызча айтканда падышалардын бири да. Мына Амир Темир көрөгөн Темирлан дүйнөгө аксак Темир деп чыккан. Не деген жерлерди кезинде ээлеген империя болгон. Анан ушундай баягы разделай властвуй деген саясаттан орустун. Андан кийинки башка дүйнөлүк державалардын саясатынан улам биз бөлүнүп чачылып ушундай. Эми дагы жакшы азыркы президенттердин жакшы мамилесинен улам элдин чек-аралары ачылып, биз эркин кирдик, эркин жүрөбүз. Бул жерде жетишкендиктерди санай берсек эми интернет аркылуу баарыңар көрүп атасыңар. Негизи тарыхый. Мына Самарқанд шаарына муну түптөгөн байыркы биздин бабаларыбыз албетте. Ушуларда жүргөн. Ошонун бардыгына арбагына таазим этесиң. Ушундай тарыхый жайларды курган адамзаттын акылы айран кала турган эстеликтер да таң каласың чынында. Эми бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдөгү туризмдин очогу. Мына биздин Ошто деле ушундай жасалса болот дейт туугандар. Ош байыркы 3000 жылдык тарыхы бар. Сулайман тоо эмне деген керемет эстелик. Султан Бабырдын үйү дегендей. Мына бул жерде ушундай суктандык, бизде да болсун ушундай жакшылыктар деп тилейли улуу жараткандан саламатта боло аласың.